Но бизде тукумсуз деген жыл сайын көбөйүп баратат. Муну биз деген баягы өзүбүздүн статистикалык анализ жүргүзгөндө биз байкап калдык, ошо өсүп атат да. Анан айта кетчү нерсе ушу кыргыз жарандарында көп болуп баратат да. Бул деген тукумсуз деген бул эмне дегени? Бул деген бир жылдын ичинде ушу аялы менен жашап, анакы сактанбай жашап, бир жылдын ичинде деген аянын боюна бүтпөсө, муну тукумсуздук деп эсептейбиз. Анан мурда деген статистикалык карасак, сайыз убагында деген жылында 1-2 жолу кездешчү да. Ал биз үчүн өтө бир сенсация болчу эсептелчү. Азыр болсо жумасына бир 2-3 киши кайрылган жарандар бар да. Ошо жаш жигиттер да. Анан мисалы деген мурда өзүңүз билесиз, айтчы да аялы күнөөлүү, аялдан эле деп эле ошо аялды эле дарылап эле аялды деген эле күнөөнүн баарын ошо кодап салчу. Азыркы боюнча деген эсептегенде аял заттан бир 55%, эркектерден бир 45% күнөөлүү да. Тоже теңелди деген сөз да. Жарым жартылай теңелди деген сөз. Анан мунун деген эми келип чыгышын деген аныктасак, бул өтө эле көп нерсе да. Мисалы бизде деген бир гана нерсе деген бул деген жана адамдар деген жыныстык органдарына сук тийгизип алат. Ал деген сызга отургузуп, муздак нерсеге неметип деген. Ошо кандай учурда ошо сук тиет? Мисалы деген муздак сызга отурат. Муздак сызга отурушат, сементке отурушат, муздак бассейнге түшөт. Терде жумуш аткарып келиптен муздак душ алат. Ошондон жанакы жыныс органдары сезгенип калат да, ошондон улам күчөп баратып деген жанакы урук чыгарган система жана жумурткага деген залал кетет да. Ошондон кийин ал деген начар уруктарды чыгара баштайт, же болбосо такыр эле нөлгө түшүп калат да. Жоголуп кетет жанакы. Бул бир эсептен. Экинчи эсептен жанакы катнаштар да, сексуалдык катнаштар. Ошондон жанакы тааныбаган, билбеген менен сексуалдык катнашты болуп жана инфекциялар жуктуруп алат. Инфекциялар азыр көбөйүп кетти. Кээ бир инфекциялар бар, именно ушу жанакы немени жумуртканын функциясын жанакы репродуктивден бездер бар, ошолордун деген иштесин аябай начарлатып, иштен чыгарат да. Ошондон деген жанагы уруктун деген касиети жоголо баштайт. Дагы бир айта кетчү нерсе деген биздин жаштар деген негизинен жанакы түнкү клубтарда жүрүшөт. Баягы уйку жанакы режимдери бузулат. Аяктан да жанакы энергия күчөтүш үчүн ар кандай бир суусундуктар ичишет. Булардын касиеттери аябай начар. Эң жаман таасир тийгизет. Анан кальян деп жана бир нерселерди тартышат. Жана насыбай чегишет, арак ичишет, чылым көп чагышат. Ушунун баары деген терс таасирин тийгизет да, баягы өнүгүп келаткан организмдин деген аябай деген начар абалына келиши мүмкүн да.